Шаршенбек Абдыкеримов эл аралык аренада Кыргызстандын спорттук жеңиштерине кошкон жеке салымы. Шаршенбек Абдыкеримов өлкөбүздүн спорттук дүйнөсүнө аралашуусун мына ушул жерден баштаган. 2011 жылы Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын президенти болуп шайланган. Шаршенбек Абдыкеримов федерацияга президент болуп шайлангандан баштап спортчулардын көрсөткүчтөрү кыйла жакшырган. Азияда жана Европада өткөн эл аралык мелдештерде байгелүү орундарга ээ боло баштады. Ушуга чейин биздин ар бир балдардын, спортсмендердин ар бир утуп келген байгелерине өзүнүн чын жүрөгүнөн ушундай демилгеси менен үй батирлерди берди, үйлөрдү берип атат, машина берип атат, өзүнчө дагы көңүл туруп акча түрүндө ушу биздин судья, тренерлерге, биздин врачтарга, биздин командага деги эле биздин федерацияга өзүнүн көз карашы аябай түз болуп, ушуга чейин ошол кишилердин демилгеси менен биздин командабыз, биздин балдарыбыз ушунчалык деңгээлде өсүп келатышат. 2015 жылдын 31 майында Шаршенбек Абдыкеримов Улуттук Олимпиада комитетинин президентинин кызмат ордуна шайланган. Нужен был человек, который сможет достойно продолжить и завершить все начатые проекты. И единогласным решением члены Национального олимпийского комитета они избрали президентом НОК Абдыкерима Шаршенбека Шайлообековича в 2015 году. Ошол эле жылы эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Томас Бахтын Кыргызстанга биринчи сапары болгон. Во время визита Томаса Баха, президента МОК, Шаршенбек Абдыкеримов сам лично от себя подарил нашу национальную юрту. Это самая такая, знаете, ханская юрта в полном убранстве со всеми нашими традиционными элементами кочевой жизни. Олимпиадага Кыргызстандан 2 спортчу катышкан. Тариел Жаркынбаев жана Евгений Тимофеев. Шаршенбек Абдыкеримовдун катышуусунун аркасында спортчулар Евгений Тимофеев менен Тариел Жаркынбаевке айына $1,5 миң Олимпиада стипендиясы ыйгарылган. Меня зовут Жаркынбаев Тариел, я участник зимних Олимпийских игр 2018. К Олимпиаде мы готовились усердно, но, к сожалению, мы не заняли призовые места. Зато мы доказали всему миру, что в Кыргызстане тоже есть лыжные гонки. И хотелось бы поблагодарить Шаршенбека Шайлообековича за поддержку и за то, что верил в нас. 18-е азиатские игры прошли в 2018 году в Индонезии, в городах Джакарта и Палембанг. Эти игры для наших спортсменов были очень успешными, так как в копилке нашей сборной 20 медалей. Это 4 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых. Полностью наша делегация составляла 149 спортсменов. Шаршенбек Абдыкеримовдун жеке ишинин аркасында тарыхта биринчи жолу демөөрчүлөр $200 миң 250 комплект сатып алышкан. Для нашей страны это были очень масштабные игры, в которых мы одержали победы благодаря нашему президенту и поддержке Национального олимпийского комитета. Инфраструктура бардык спорттук дисциплинанын өнүгүшүнүн негизи. 2017 жылдын башында ок атуу федерациясынын президенти жана Улуттук Олимпиада комитетинин президенти биргелешип, жаңы спорттук ок атуу комплексин куруунун маанилүү экендигин чечишкен. 2019 жылдын 19 майында Кыргыз Республикасынын спорттук ок атуу федерациясынын тирин расмий ачылышы болгон. 9-19 спорттук ок атуу комплекси шаардын борборунда жайгашып, анын жалпы аянты 2000 чарчы метрди түзөт. Впервые мы с ним познакомились на чемпионате республики по полевой стрельбе. Это были первые соревнования, проходящие в нашем новом тире. Почему мы доверяем Шаршенбеку Шайлообековичу? Потому что он 2 года назад нам пообещал тир, и он сдержал свое слово. Благодаря Шаршенбеку Шайлообековичу у нас сейчас имеется огромный стрелковый комплекс, где мы можем полноценно готовиться к международным олимпийским стартам. Также этот спортивный комплекс полностью оснащен оскорами СИУС, которые полностью определяют наш результат и которыми мы не могли пользоваться до этого времени. Шаршенбек Абдыкеримовдун жетекчилиги астында Кыргыз Республикасынын Улуттук Олимпиада комитети тарабынан көптөгөн спортчуларга жеке стипендия түрүндө колдоо көрсөтүлгөн. Спортко инвестиция салуу менен сен Кыргызстандын ден соолугу, чын келечеги үчүн салым кошуп жатасың. Спортту өнүктүрүү менен элдин ден соолугун чыңап, ошол эле учурда балдарды телефондо оюн ойнотпой спортко тартасың. Дени сак калк,
күчтүү өлкө. За годы своей работы Абдыкеримов Шаршенбек Шайлобекович доказал, что для Кыргызстана очень важно активно поддерживать все спортивные проекты. Он настоящий патриот своей страны.